сатып аткан күнү айтканда мен 10% төлөп бермекмин да. Таза киреше таап атам деп мен мамлекетке 10% төлөп. Мурас калтырган адам дагы тирүү кезинде ошону кайсы бир чыгымдар менен салган да үйдөчү. Киреше тапсаңыз, аны сиз төлөөгө милдеттүү болосуз. 2022 жылдын 18 январында баш мыйзамдын жаңы салык кодекси ишке киргизилген. Калктан салык чогултуу кадыресе өстү деп жар салышканы менен Кыргыз Республикасынын кээ бир жарандары нааразычылыгын билдиришип, бул кодекске дагы өзгөртүүлөрдү киргизүү керек экендигин айтып келишет. Буга мисал, Бишкек шаарынын тургуну Перизат Садыкова маркум таэжеси белек катары калтырып кеткен Сокулук районундагы батирин 2020 жылдын август айында сатып, бирок арадан 3 жыл өткөндөн кийин мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери келип, аталган жаран мамлекеттин бюджетине 143.578 сом чыгым учуратканын айтып, андан тышкары ооз-2 түрүндө салыктын туумдары дагы 320.000 сомду түзүп, жалпысынан салык кызматына 450.000 сомдон ашык каражат төлөш керек экендигин билдирген. Мындай сумманы уккан Перизат айым 2 күндөн бери өзүнө келе албай, учурда тийиштүү жерлерге кайрылып жаткан чагы. Билдирүүлөр келди беле? Жок. Мен биринчи жолу ошол кече 12 сентябрь угуп алып, аябай шок болуп, мындай асмандан эле пайда болуп калган сумма болуп калды. Мен аны мынтип ошол убакта, например, эгер айтканда сатып аткан күнү айтканда мен 10% төлөп бермекмин да. Анан эми 3 жыл өткөндөн кийин, пенянын суммасы аттын башында болуп калгандан кийин анын мойнума монтип койгонум мен үчүн аябай мындай шоковый состояние болуп атат да. Мен ал акчаны төлөбөйм, мага юристтердин жардамы керек да. 320.000 кошулган 143.578 сом. 460 сом тегереги болуп атат. Мен ал акчаны эгер айтып атышат, если сен буну дагы төлөбөсөң, пеня дагы кете берет деп айтты да. Ал эми экинчи каарманыбыз апасынан мурас калган үйдү тайенесине жаздырып, андан кийин өзүнө белек катары өткөргөндүктөн ал дагы ара жолдо салык төлөп каламбы деп турмуштун кыстаганына карабай кыймылсыз мүлкүн сатпай келген. Аталган жаран алыскы региондо болгондуктан андан аудио түрүндө маалымат алдык. Налог на недвижимость боюнча ар кандай талкуулар болуп жатканын көрүп, өзүмдүн оюмду жана көйгөйүмдү сиздерге билдирейин деп кайрылып жатам. Мага, например, наследство или дарственный кылып берсе, мен 2 жылдын ичинде сатсам, таза киреше таап атам деп мен мамлекетке 10% төлөшүм керек экен да. Бул жерде толуктообу же кандайдыр бир бул законго толуктоо киргизиш керекпи же кандайдыр бир демесин алмаштырыш керекпи билбейм, бирок бул таптакыр туура эмес деп ойлойм да. Ар кандай ситуация болуп калышы мүмкүн. Ушул жердеги беренени жакшылап карап, анан кийин элибизге, бизге окшогон карапайым элге пайда кыла тургандай кылып чечип берсе деп суранып кетет элем да. Мындай учурда мыйзам боюнча жарандардын иши кандай каралат? Мураска калган кыймылсыз мүлктүн каражаты дагы уулдар үчүн таза киреше тапкан деп эсептелинип, андан дагы салык төлөөгө милдеттендирилеби? Бул тууралуу укук коргоочу Ислам Ахмедов төмөндөгүдөй айтып берди. Кыргыз Республикасынын налоговый кодексинин 125 статьясында көрсөтүлгөн камеральный проверка боюнча, камеральный проверкада сиздин баардык кирген кирешеңиз, чыгашаңыз бүт баары эсептелип, ошонун ичине мамлекетке чисто прибыльден мынанча сом киреше болду, мынанчадан мынанча процент төлөнсүн, мынанчада чисто прибыльден мынанча төлөнсүн деп эме чыгарат. Ошонун негизинде налоговый сиз налог төлөйсүз. Ал эми бул мурас маселесине келе турган болсок, мурас маселесин билсеңер керек, налоговый кодексти 189 статьясынын пункттарында көрсөтүлгөн. Ар жактан келген кирешелер, анын ичинде дарение болобу, кымбат баалуу кагаз болобу, ушулар баардыгы сизге келип аткан кирешелер жана чыгашалар эсептелинет. Эгер сизге киреше, айтайлы, атаңыздан калган мурас, 2 миллионго саттыңыз. 2 миллион саттыңыз, 2 миллион акчаны толук кандуу короттуңуз. Же ушундай эч кандай кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк сатып алган жоксуз. Ал учурда сиз мамлекетке ошо чисто прибыль, сиз колуңузга келген акча чисто прибыль катары эсептен ошонун 10% төлөп каласыз. Жок, сиз ошо 1 жылдын ичинде саттыңыз, айтайлы 2 миллионго саттыңыз, 1.8 миллионге ипотека, квартира алдыңыз,
Жана айталы 200 миңне сиз машина алдыңыз. Анда мамлекетке ошо кирген кирешеңиз жана чыккан чыгашаңызды эсепке алып, сиз мамлекетке эч кандай акча төлөбөйсүз. Бул силерге түшүндүрө алдым. Эгерде ошо калган мүлктү толук кандуу акчага сатып же эч кандай киреше же сиз саттыңыз дагы эч кандай кымбат баалуу мүлк, үй, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк албадыңыз. Ал сиз колуңуздагы акча, таза акча, ошо чисто прибыль деп эсептеп, ошону 10% төлөп койгонго туура келет. Bunday учурлар аябай көп кездешип атат. Убагында саткан жана мамлекетке азыркы учурда налоговыйдан келген ошо чисто прибыльдин үстөмдүк пайыз процент ошо немеси менен кошумча убагында төлөбөгөн үчүн кошумча пениясы менен төлөп атышкандыгы абдан элдерди наразычылык пайда болуп атат да. Убагында билген эмес, 2018-2019 жылдары саткан учурда ушул нерсени айтса, ошол убагында алар төлөп коет элек. Азыр мойнубузга мынанча сом акча илип койду. Эми ушул нерсени биз төлөшкө аргасыз болуп атабыз деп кайрылып атат да. Ал эми бул мыйзамдар жаңы салык кодексине экономикалык ишмердүүлүк жүргүзгөн жарандардын сатып алуу жана сатуу жүргүзүү учурунда салыктан качуусунун алдын алуусуна карата кабыл алынганын мамлекеттик салык кызматынын маалымат катчысы билдирип, а бирок мураска калган кыймылсыз мүлктөрдү киреше катары эсептөөдө чекиликтер бар экенин кошумчалады. Атасынан калган мүлктү ошо $10 миллион киреше тапкым келип туруп салык аласыздар ошондон. Мыйзам чегинде алып. Мыйзам чегинде. Мыйзам ошондой. Мыйзам ошондой. Демек бул мыйзамга толуктоо керек. Толуктоо азыр каралып жатат. Сунуш кыласыздар. Алып жатат. Туура. Анткени коомчулукта да айтылды бул сөз. Бул жерге жанакы айткандай, бул мурас эме боюнча, наследование боюнча эле. Калган жактары эч кандай өзгөрүүсүз болот. Киреше тапсаңыз, аны сиз төлөөгө милдеттүү болосуз. Мамлекеттик салык кызматынын айтымында, эгерде Кыргыз Республикасынын жараны 3 миллион сомго кыймылсыз мүлк сатып алса, кайрадан 1 жылдын ичинде 3 миллион 500 миң сомго саткан болсо, анда ортодогу айырма 500 миң сом таза киреше катары эсептелинип, ошол сумманын гана 10%-ын мамлекетке төлөгөнгө милдеттүү. Эгерде мүлктү сатып алган убактысы 1 жылдан ашкан болсо, анда салык төлөмдөрүнөн толук бошотулат. Бирок айта кете турган дагы бир жагдай. Кыймылсыз мүлк жаранга белек катары же туугандарынан мурас катары бекер келип, ал мүлк 1 жыл аралыгында сатылып кетсе, бекер келгенин эсебинен салык кызматы аны 100% киреше тапты деп, мындайча айтканда жанагы 3 миллион 500 миңге сатылган мүлкүңүздү таза киреше катары баалап, 10% болгон 350 миң сомун мамлекетке төктүргөнгө мажбур кылат. Мамлекеттик салык кызматы алып сатуу менен алектенгендер белек катары берилген мүлктөрдү салыктан качуу аракетинде пайдаланат деп болжошсо, бирок жакын туугандардан мурас катары калган мүлктөрдө салык кызматынын кандай тиешеси бар? Андан тышкары, бул дүйнөдөн көз өтүп кеткен адамдын кыймылсыз мүлккө кетирген мээнети жана чыгымдары эске алынбай кала береби? Тактоо иретинде дагы бир суроо бар эле. Эгерде мага чоң атаман 10 миллион сомдун тегерегинде мүлк калса, кыймылсыз мүлк, мен аны сатсам, ошондон 10% 1 миллионду алып сиздерге беремби салык кызматына? Сиз эгер аны 1 жылдын ичинде сатсаңыз. 1 жылдын ичинде сатсам. Эгер 1 жылдан ашып 1 ай 2 ай өтсөңүз, бир кандай салык салынбайт сизге. Бул жерде мындай ограничение срок бар. Жана айтып атпаймынбы, 1 жылдын ичинде сатсаңыз, ошол бизде көп маселе жаралып атат. Көп жарандар ушу 1 жылды күтүш керек да. Анткени бул өзүмө алып жатам дегени. Көбү 1 жылды күтпөй туруп, бул экономикалык ишмердүүлүк менен алектенгендигин фактысы болуп жатат. Ошондо мен чоң атаман калган үйдү 1 жылдын ичинде сатсам, мен 10 миллион киреше тапкан болуп эсептелем да. Бул жерде мен балким өтүп кеткен чоң атамдын эмгеги бааланбай калган жокпу? Кандай бир мындай? Сиз эмнеге 1 жылдын ичинде сразу сатып жатасыз? Балким мен ар кандай жашоо турмуш бар да. Эми 1 жылда мүмкүн кичине кое туруп мурастарды эле сразу автоматтан берилбейт, билесе. Алдында нормалары бар, 1 жыл күтүп бериш керек. Наследование деген болот, аларда мыйзамдары бар да. Ошолорду күтүш керек дегеним да. Сатып атканда ошо мураста калтырган адамдын эмгеги бааланбай калабы мээнети? Жок, аны бааланган эмес. Балким мисалы ал мурас калтырган адам дагы тирүү кезинде ошону кайсы бир чыгымдар менен салган да үйдөчө. Ошол чыгымдар эмне үчүн бааланбайт дагы? Небереси балким алса, ал таза киреше тапкан болуп эсептелип калат. Таза киреше дегенибиз, анткени ошол 1 жылдын ичинде бул автоматтык түрдө сатып өзүнө киреше таап жаткан. Атаныкын балага ырра көрбөгөн бул мыйзам биздин элге жат көрүнүш. Анткени карапайым үй бүлөдө ата бала биригип там салган учурлар арбын.
Жакыны бул жашоодон өтүп, көртүрлүктүн айынан сатып жаткан мураска калган мүлктүн дагы 10%-ын талашуу бул мамлекет үчүн уят болуп эсептелинип калбайбы? ИИ баса, жогорку кеңеште мамлекеттик тоонун талкуусу тынчы түшсө, балким мыйзам чыгаруучу органдар бул мыйзам тууралуу дагы ойлонуп көрүшөттүр. Сиздер менен Сокол Медиа болду. Каналга катталып пикир жазганды унутпаңыздар.